talaba joylashtirish imkoniyatimiz bor. Yotoqxonadagi sharoitlarimiz juda yaxshi. Окуу жайга Өзбекстандын экономика жана педагогика университетинин окуу иштери боюнча проректору баштаган профессордук окутуучулук курамы жана студенттер келди. Алар университеттин структура жетекчилери менен жолугуп, педагогика, филология жана экономика багыттары боюнча тыгыз кызматташуу тууралуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзүштү. Ошондой эле студенттердин жана окутуучулардын академиялык мобилдүүлүгү, биргелешкен маданий иш-чараларды уюштуруу жана университеттер аралык тажрыйба алмашуу маселелери каралды. O'zbekiston Respublikasida bugungi kunda ta'limga katta e'tibor berilyapti. Xalqaro hamkorlikni rivojlantirish uchun keng yo'l ochib berilgan. Shuning uchun O'sh davlat universiteti bilan hamkorlikda biz 2+2, 3+1 degan dasturlarimiz bor. Bu degani dasturni bir-biriga yaqinlashtirib 2 yil Andijon iqtisodiyot pedagogika universitetida, 2 yil O'sh davlat universitetida o'qishini davom ettiradi hamda har ikkala tarafdan diplom olish imkoniyatiga ega bo'ladi. Делегация Ошмуда 2 күн болуп, алар корпустардын материалдык техникалык базасы менен таанышып, студенттер менен жолугуп, эл аралык акыл ордо таймаштарга, пленардык отурумдарга катышат. Ketganlardan keyin yana ular sizlarni qiziqib so'rashlar bo'ldi. Mana bu talabalarimiz sizlar bilan yuz ko'rishishga muyassar bo'ldi. Xudo xohlasa. Буга чейин ушул жылдын март айында дүйнөлүк тилдер жана маданият факультетинин 11 окутуучусу аталган окуу жайга барып, англис тил филологиясы боюнча окутуучуларга жана студенттерге окутууларды жүргүзүшкөн. Өзбекстандын жогорку окуу жайларына жылына Ошмунун 500дөн ашуун студенттери академиялык мобилдүүлүк аркылуу барып, тажрыйба алмашып келишүүдө. Педагогика, психология кафедрасы менен биздин бизнес жана менеджмент факультетинин жамааты менен жолугушуп, мастер-класс окууларды өтүп, анан биринчи жолу ушул студенттер арасында дагы мындай таймаштарды өткөрүп жатат да. Экономика жана педагогика университети мамлекеттик эмес окуу жай. Университет 2022 жылы ачылып, учурда 4000ге жакын студент окуйт. Мерим Айтмаматова, Нурсултан Бакай уулу, Ошму жаңылыктары. Лекция дарс өткөндө эртең менен барып кечинде келе берсең.